Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеди бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы без пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Регистрацияңыздын мөөнөтү өтүп кеткен болсо жасап беребиз. Дороги Кожуховская 1-выход саат 12:00 жана 18:00 жана кечки 20:00 рейстер бар. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу мыктыбек. Андыктан төмөнкү номерлерге жазыңыздар 89 099 141 441. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Жер мыйзамындагы 27 пункт чыры 72 жаштагы эне президентке ыйлап кайрылды. Чүй облусундагы Каражыгач айылынын тургуну 72 жаштагы Нуска Майымбетова жер мыйзамындагы 27 пункттун жокко чыгарылышы боюнча өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Кайрылуусунда ал 27 пункттун жокко чыгарылышы жер саткандардын күнүн туудуруп жатканын, жер ээлери сыздап калып кетип жатканын белгилеп, анын үнүн эч ким укпай жатканын айтты. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менин өзүмдүн 1 гектар үлүш жеримди Үпөл Мендигулова деген аял алып, өз билгендей сатып акчасын бербей жатат. Анысы аз келгенсип, менин калган жерлериме дагы кардаларына таш түшүрүп баштай бергиле деп жатыптыр. Ал кандай ээ болот менин жериме? Сотко кайрылсам анан эле кайра чыгарып жиберишиптир. Акча берсе керек. Менден жерди алганына 5 жылдай болду. Ошондон бери эле аны берем, мына берем деп созуп келди деп көзүнө жаш алды ал. Ошондой эле ал президент Садыр Жапаровдун буйругу жер мыйзамындагы 27 пункттун алынышы жер саткандардын күнүн туудуруп жатканын белгиледи. Алар өз билемдик менен эле үлүш жерди басып алып сата берсе жакшыбы? Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев ушуну акыйкат карап берип коюңуздарчы. Ал жерде жашагандарга каршылыгым деле жок, деди Нуска Майымбетова. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров 5 мартта болгон Ак Орду жаңы конушунда эл менен жолугушууда министрлер кабинетинин жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомунун 27 пункттун жокко чыгаруу тапшырмасын белгиген. Ал эми 7 мартта буга байланыштуу министрлер кабинетинин тиешелүү токтому кабыл алынганы маалым болгон. Булак Супер Кежи. Депутаттар порнографиялык сайттарга кирүүгө тыюу салууну сунуштоду. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандын мейкиндигинде интернет колдонуучуларга порнографиялык мазмундагы сайттарга кирүүгө тыюу салууну сунуштоду. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Темилгечи депутаттар Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, Султанбай Айжигитов, Медер Алиев, Эрбаев, Эмилжан Мырчиев, Марлен Маматалиев жана Нурлан Ражабалиев. Мыйзам долбоорунун максаты коомдун моралдык жана адеп ахлактын баалуулуктарын коргоо, жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кылмыштарды, ошондой эле инсандын руханий адептик саламаттыгына каршы кылмыштарды болтурбоо жана алдын алуу болуп саналат. Долбоордун негиздемесинде акыркы убакта жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кылмыштардын, ошондой эле инсандын руханий адептик саламаттыгына каршы жасалган кылмыштардын саны кескин өсүп жатканы белгиленет. Интернет кылмышкерлерге сексуалдык канааттанууну жана жабырлануучулар менен байланышты жеңилдетүүдө. Интернет порнографияны таратууга негизделген күчтүү индустрияга ээ. Көбүнчө кылмышкерлер өз курмандыктарына түздөн-түз кире алышпайт жана өздөрүнө сексуалдык фантазияларды ойготуу менен өздөрүн канааттандырышат. Бул үчүн адатта порнографиялык чыгармалар жана видеолор колдонулат. Бирок эртеби кечпи мындай аракеттер кылмыш жасоого алып келет. Ушуга байланыштуу Кыргызстандын интернет мейкиндигинде порнографиялык мүнөздөгү камтыган сайттарга кирүүгө тыюу салуу зарыл деп жазылат анда. Мыйзам долбоорунда порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган контент түшүнүгүнүн аныктамасы сунушталган жана мындай мүнөздөгү контентти тарткан сайт же сайттын баракчасы табылган учурдан тартып 24 сааттын ичинде жабылышы керектиги жазылган. Эгер контентти 1 сутканын ичинде өчүрбөсө 2 айга бөгөттөлөт. Сайт же баракчасы бөгөттөлгөн мезгилде анын ээси интернет тармагында жаңы сайт ачууга укуксуз. Ошондой эле сайты контентти жок кылган шартта белгиленген мөөнөт өткөндөн кийин же болбосо соттун чечими боюнча калыбына келтирилет. Мына сырткары кайсыл бир сайттагы материалдар порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыйт деп эсептеген ар бир адам ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга аны жоюу боюнча чараларды көрүү өтүнүч менен кайрыла алары кошумчаланган. Булак Спутник Кежи. Үрөй учурган кырсык. Ала Букада Тико 2 аялдын наристеси менен учура сүздү.
3 март күнү түштөн кийин Ала Буканын борборунда коркунучтуу жол кырсыгы катталды. 2 аял, алардын биринин колунда баласы бар, жолдон өтүп бара жатып, тек үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Белгиленгендей, жөө жүргүнчүлөр үчүн белгилер жок. Мындан улам аялдар жолду туура эмес жерден көчөнүн ортосунан кесип өтүшкөн. Машиналардын бири өткөрүп жиберишкен. Бирок аркы жактан келе жаткан Тико унаасы аларды сүзүп кетти. Жөө жүргүнчүлөр бир нече метрге учуп кетишкен. Видеого караганда алардын бири кырсыктан кийин дагы эле эсине келе элек. Кырсык болгон жерге окуяга күбө болгондор барып, жабыркагандарга жардам көрсөтүшкөн. Тез жардамдын келишин күтпөстөн аялдар менен баланы унаага салып алып кетишти. Болжол менен ооруканага. Облустук ички иштер башкармалыгы кырсык тууралуу маалыматка комментарий берген жок. Булак Назар Ньюс KG. Муфтият ыңгайлуу шарты бар ажылык пакет алуунун мөөнөтүн узартты. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы ыңгайлуу шарты бар ажылык пакет алуунун мөөнөтүн 18 мартка чейин узартты. Муфтияттын маалыматына караганда, ажылык сапарына баруу үчүн РСК банкына $1000 төлөп, электрондук кезекке турган жана ыңгайлуу шарты бар ажылык пакет алууну каалаган жарандарга $5000 төлөө мөөнөтү 18 мартка чейин узартылды. Толук маалымат алуу үчүн 0778 486 167 0312 486 167 номурлары аркылуу байланышууга болот. Белгилей кетсек, ыңгайлуу шарты бар ажылык пакет алуу мүмкүнчүлүгү быйыл алгачкы ирет түзүлүп жатат. Анда зыяратчылар өздөрү каалаган мейманканага жайгашуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Буга зыяратчылардын өтүнүчү себеп болгону айтылган. Булак Супер KG. Израилде 500 миңдей киши митингге чыкты. Израилде соттук реформага наразы болгон 500 миңге чукул эл митингге чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Андагы маалыматка караганда 250 миңге жакын адам Тель-Авивдеги демонстрацияга катышып жатканы, ал эми дагы ушунча сандагы эл жалпы Израиль боюнча чыккан. Өкмөт сунуштаган соттук реформаларга каршы митингдердин башталганына 10 апта болду. Наразычылык толкунун соттун таасирин азайтууга багытталган мыйзам долбоору жараткан. Жаңы реформага ылайык жогорку соттун судьяларын иш жүзүндө парламенттик көпчүлүк аныктап калат. Мындан сырткары сот өкмөттүн чечимдерин жокко чыгаруу укугунан ажырайт. Митингге чыккандардын пикиринде, бул соттордун көз карандылыгын толук жоготууга алып келет. Бул 8 миллиондук калкы бар Израилдин тарыхындагы эң ири нааразычылык акциясы болуп саналат. Булак Супер KG.